Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын подписчиктери. Жанагы ботанический садтын ичиндеги чөйлөр ызылдап аткан чөйлөр Кудай буйрса иншалла атылды. Бул жактан мыкты тайганчылар жана ошондой эле бул жакта байкелерибиз азыр ошол атылган чөйлөр тууралуу иншалла бир аз информация берет иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу биртугандар, өздөрүңөр тааныштырып, ушул жакта болуп аткан иш-чара боюнча бир аз маалымат берип кетиңиздер иншалла. Бүгін мергенчилер тарабынан уюштурулуп ушул жана ботанический садта чөйлөр көбөйүп кетти, пайда болду деген бир информация менен мергенчилер уюштуруп чогулуп ушул жакка келип отурабыз. Мен өзүм тааныштырып кетем, мен Кыргыз мерген балчылар коомунун төрагасымын. Максат Шерипов, бишөө ишеничи, Кыргыз ассоциация охотпользовательдердин төрагасы Кыргыз Республикасы. Жана ушундай эле жалпы ушул мергенчилерибиз ушундай эле иш-чара уюштуруп, WhatsApp'та бир 2 саат ичинде ушул 6 чөй атылды. Азыр балдар да өйдө жакта вагондо жүрүшүп, дагы бир иш-чаранын ичинде ушундай бир эффект болуп калат деп үмүттөнүп турабыз. Рахмат, эми мына бүгүн баарыбыздын Борбор калаабыздагы ушундай эл көп жерде чоң коопсуздук болуп аткан бул шакал деп коебуз. Бул өтө чөйлөр өтө коркунучтуу жаныбар. Анан бул ооруну аябай жугуштуу ооруларды алып жүрөт. Кутурма, чума ооруларынчы. Ошон үчүн тем более бул ботанический сад болгон соң адамдар бул жерде эс алат экен, населениянын балдары чуркап жүрүшөт. Булар эгер ач болуп калса адам баласына койсолар, мына 2 жыл мурда эле биякта олтура кыргоол, башка жаныбарлар бар эле, алар жумурткасын, жөжөсүн, андан чоңдорун жейт. Азыр уже кыргоолду көргөнгө да кыйын болуп калыптыр. Мына бүгүн ошол мэрия атайын ушундай жардам мергенчилердин да жардамы болушун деп тазалыкты уюштуруп, мына Октябрьский районуна коомдук коопсуздук бөлүмү дагы келип ушул жерде баарын уюштуруп таштан өткөрүп коопсуздукту карап, мына баарыбыз биргеликте ушул өзүбүздүн өлкөбүздүн Борбор калаабыз үчүн деп кайдыгер карабастан келип көп иштер жасадык. Мына мергенчи балдардын баарына чоң рахмат. Бири дагы эмес, баардык чыгымды өздөрүнө көтөрүп, окторун дагы, майларын дагы, убактысын дагы алып келип ушул жерден алып берип уюштуруп атат. Бүгүн мына бир бөлүктөн алтын аттык дагы өкпө жарадар болуп калды деп атабыз. Азыр дагы муну бүгүнкү күн менен эле чектебейбиз. Буюрса дагы көптөн эмес, себеп дегенде бул территориясы дагы аймагы да чоң экен. Азыр мына 124 гектар жерде. Анан азыр аябай мындай аралап басыш да кыйын болуп калыптыр. Эми все равно бирок ошо карабастан биз баягы өзүбүздүн коопсуздукту, элге тынчтыкты сактайбыз. Муну негизи баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бул жапайы жырткыч деп бул өзгөчө көңүл бурбасачы, мунуга баягы көп биздин айылды шаар тургундары да түшүнүшсүздүк кылып баягы башка бир жаныбарларга зыян келтиргендей болуп атат. Булардын зыяны өтө курч болот. Бул бир эле адамды тиштесе, же болбосо ошентсе бул көп ооруна алып келет да. Анын келечеги түпкүлүгү өтө оор болот. Ошон үчүн муну баарыбыз туура түшүнүп, баарыбыз бир жакадан башты жиңден кол чыгарып, баарыбыз мындай түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек да. Анан мына биз дагы ошо бүгүн мергенчилерге, уюштуруп берген мына Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына, мэриянын тазалыгына ушунун баарын уюштуруп жасап аткандарына чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз.